Дават дин жеткирүү 46. Айша радиаллаху анха риваят кылат. Алланын элчисинин үй бүлөсү Расулулла саллаллаху алейхи вассалам көз жумганга чейин 2 күн катары менен арпанын нанын эч качан тоё жешкен эмес. Айша радиаллаху анха риваят кылат. Алланын элчисинин үй бүлөсү Расулулла саллаллаху алейхи вассалам көз жумганга чейин 2 күн катары менен арпанын нанын эч качан тоё жешкен эмес. Айша радиаллаху анха риваят кылат. Алланын элчисинин үй бүлөсү Расулулла саллаллаху алейхи вассалам көз жумганга чейин 2 күн катары менен арпанын нанын эч качан тоё жешкен эмес. Муслим. Калима тайиба 47. Аби Умрата радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алладан башка кудай жок. Мен Алланын элчисимин деп күбөлүк берем. Кай бир пенде бул күбөлүккө чын жүрөгү менен ыйман келтирген абалда Аллага кезиккен болсо, ал күбөлүк кыямат күнү тозок отунан ага парда болуп берет, деди. Дагы бир риваятта, ким ошол 2 күбөлүк менен Алланын бирдиги жана пайгамбардын элчилиги кыямат күнүндө Аллага жолукса, анын амал китептериндеги күнөөлөрүнүн көптүгүнө карабай бейишке кирет, деп айтылат. Аби Умрата радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алладан башка кудай жок. Мен Алланын элчисимин деп күбөлүк берем. Кай бир пенде бул күбөлүккө чын жүрөгү менен ыйман келтирген абалда Аллага кезиккен болсо, ал күбөлүк кыямат күнү тозок отунан ага парда болуп берет, деди. Дагы бир риваятта, ким ошол 2 күбөлүк менен Алланын бирдиги жана пайгамбардын элчилиги кыямат күнүндө Аллага жолукса, анын амал китептериндеги күнөөлөрүнүн көптүгүнө карабай бейишке кирет, деп айтылат. Муснад Ахмад Табарони Маджмауз Забаид. Түшүндүрмөсү. Хадис илимин чечмелеп түшүндүрмө берген хадис аалымдары башка хадистердин негизинде аларга таянуу менен бул жана буга окшогон хадистерге мындай түшүндүрмө беришет. Кимде-ким Алланын бирдигине жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарчылыгына күбөлүк берген абалда Алланын алдына барса, анын амал китептеринде кылган күнөө иштери болгон болсо да, Алла Таала аны баары бир сөзсүз бейишке киргизет. Ал күнөөсүнө дароо ошол замат Алланын ырайымы менен кечирим алып, же күнөөсүнө жараша жазаны алгандан кийин бейишке кирет. Муарифул хадис.